Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикири калтырууну унутпаңыз. Чымындай жанды чыркыраткан чындык биз менен. Бүтүн Кыргызстан Мадумаров тилекке каршы азыр биз электрондук вариантында, кагаз вариантында көрбөй атам. Эгер кирип калган болсо ыраазычылык айтабыз, болбой калган болсо ошо март айына киргизип коюшубуз керек. Өткөндө комитеттен каралган жалпы Кыргыз Республикасындагы адам укугу боюнча массалык маалымат каражаттарынын бүгүнкү түзүлгөн кырдаалга боюнча маселеси деп, бул февраль айына кирген эле ар кандай себептер менен жетишпей калдык, физикалык себептер менен. Ошону биз март айына киргизип койсок дагы токтомду талкуунун натыйжасында ошол токтомду кабыл алып койсок, баштаган ишти аягына чыгарып койсок, ушул маселе. Рахмат. Рахмат. Адахан Кинсомаевич, календардык планда турат экен. Карап койсоңуз да болот. 4-чү микрофон. Рахмат төрага. Ушу март айына календарлык планга, Евразиялык экономикалык биримдикте бизде бүгүнкү күнү 62 адам иштеп атат. Кыргызстан менен Казакстандын чек арасында жүздөгөн машина текшерилип атат, жүздөгөн машина өтө албай турат. Мына ушулардын ишти алып бара албай тургандыгын жөнүндө 200 миңден 300 миңге чейин айлык алып, бир маселени көтөрүп, ушуну чечкенге жарабаган адамдардын баарын кайра ушу жерге чакырып, парламенттен жумуш ордун карап, ишти билген, чече ала турган адамдарды ошо жакка жумушка жөнөтүү боюнча март айына киргизип койсоңуз суранам. Рахмат. Рахмат, эске алынсын. 4-чү микрофон. Айман Нуру Кадырбеков. Бир сөз бар го, жанагы 10 жыл кийинкини ойлосоң бак эк деген. Жакшыдан бак калат, жамандан жүрөгкө так калат дейт. Көп өлкөлөр жолдорун бузуп, атайын оюн зоокура турган аянтчыларын бузуп, ошол жака бак тигип атат. Анткени экология маселеси, ден соолук маселеси. Быйыл бир жашыл Кыргызстан деген темилге көтөрүлү. Анткени бир эле сезон, бир эле шанс. Жаз айында көчөт отургузуп калсаң отургузуп калдың, болбосо ошол менен кийинки жылга чейин шансты колдон чыгарасың да. Монголия бир жылда 1 миллиард дарак отургузабыз деген план койду. Биз жогорку кеңеш ушул демилгенди көтөрөлү, өкмөткө тапшырма берели. Быйылкы айыл өкмөттөрүнүн, акимдердин иштегендигин баглаган критерийлердин арасында канча бак отургузду, канча түп көчөт отургузду, ушунда кошолу. Анан демишкечилерди тарталы. Биз Иманов фракциясы ушунун токтомдун долбоорун даярдап берсек, март айында ушуну контролдосок абдан жакшы болот эле. Бюджеттен акча бөлүнсүн, анткени сапаттуу көчөттөрдү алып бериш керек. Анан аны дагы ашыкча ба менен эмес, баягындай 9 миңден Польшадан алып келгендей. Муну да контролдош керек, бирок бул өтө маанилүү. Бизде тасталар аябай көп болуп атат. Тажикстанды караңыздар чек арада, Өзбекстанды караңыздар, ал жакта жашыл бак, а бизде болсо такырайган таллар болуп атат. Өтө маанилүү, ушул жашыл Кыргызстан демилгесин колдоп бериңиздерди өтүнөм. Рахмат. Рахмат. Жакшы ой, толугу менен колдойбуз. Башка сунуштар жокпу? Сунуштар жок, анда март айынын календардык планын толугу менен добушка коем, добуш бериңиздер. Макул, 74 каршы жок, бары 74. 2022 жылдын март айынын Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин иш планы кабыл алынды.